Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс, 4-чейрек. Мен мугалимиңер Байсалова Зина. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайталоо. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы лексиканын маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат, сүйлөшүшөт, бекен, беле, экен, эле, суроо жоопторун кебинде колдонууну үйрөнүшөт, жуп менен иштөөнүн артыкчылыгын түшүнүшөт, өтүлгөн лексиканын маанисине жараша колдоно алышат. Ой жүгүртүүлөрү, эске тутуулары, эркин эмоциясы өнүгөт. Бири-бирине мамиле кылууга, бири-бирин урматтоого тарбияланышат. Эми балдар, силер менен өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Калый Молдобасанов ким болгон? Калый Молдобасанов белгилүү композитор болгон. Комузчу деген ырды ким жазган? Темиркул Үмүталиев, кыргыз эл жазуучусу жазган. Кыргыз театры качан түзүлгөн? Кыргыз театры 1925-жылы түзүлгөн. Цирк байыркы өнөрбү? Ооба, эң байыркы өнөрлөрдүн бири. Музейде эмнелер сакталуу? Музейде кыргыз элинин тарыхый сүрөттөрү, документтери, ошондой эле кыргыз элинин илгерки улуттук буюмдары сакталган. Суу жөнүндө макала айтып берчи. Суусуз өмүр жок. Жана ушул сыяктуу көп макалдарды билсеңер, мага жазып жибересиңер. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан өз алдынча эркин, тоолуу өлкө. Белгилүү манасчыларды билесиңерби? Белгилүү манасчылар Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Уркаш Мамбеталиев, Жусуп Мамай жана ошондой эле азыркы бизде айтып жүргөн жаш манасчыларыбыздын бири Рыспай Исаков. Жана көптөгөн жаш манасчыларды силер дагы билип алгыла. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышабыз. Тешик, дырка. Көрдүңөрбү балдар? Тешик чөнтөктүн тешиги болушу мүмкүн, идиштердин тешиктери болушу мүмкүн, чаканын тешиги болушу мүмкүн. Ал эми чөнтөк карман, көйнөктүн чөнтөгү болушу мүмкүн, палтонун чөнтөгү болушу мүмкүн, шымдын чөнтөгү болушу мүмкүн. Төртөө тең. Четири. Көрдүңөрбү? Төртөө тең окуучу балдар. Экөө. Вдвоем. Көрдүңөрбү? Эки окшош балдар. Эми балдар, биз китебибизде экинчи көнүгүүнү иштейбиз. Кана эмесе, дептериңерди алгыла дагы, ачып, экинчи көнүгүүнү жазабыз. Анда экинчи көнүгүүнүн берилиши сүйлөмдү токтап, дептериңерге жазгыла. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюшубуз керек. Келгиле. Анда мен окуп берейин. Келгиле, 38-чи эсепти чогуу чыгаралы. Бул жерде чыгаралы деген
сөз коюлат экен балдар. Балам, шымыңдын чөнтөгү бар бекен? Чөнтөгү деген сөз коюлат экен. Экөө тең биримине катышат беле? Тең деген сөз коюлат экен. Күрмөңдүн чөнтөгүнүн тешиги бар бекен? Балдар, төртөө тең эртең сиртке барат бекен? Чапандын чөнтөгү чоң экен. Бул маселени Нурлан чыгарат экен. Көрдүңөрбү балдар? Бул биздин жаңы сөздөрүбүз, жаңы лексикаларыбыз ушул чекиттин ордуна коюлду. Эми балдар уккула. Биз азыр силер менен апенинин жоругу деген текстти окуйбуз. Анда мен биринчи силерге окуп берейин. Андан кийин өзүңөр окуйсуңар да суроолорго жооп берүүнү үйрөнөбүз. Апендинин жоругу. Мугалим апендиден 4төн 4 алса канча калат деп сурайт экен. Апенди билбей коет. Анда экөөбүз чыгаралы. Сенин чөнтөгүңдө 4 тыйын бар эле. 4төө тең түшүп калды. Канчасы калды? Дейт мугалим. Чөнтөгүмдүн тешиги эле, дейт шашып апенди. Эми балдар карагылачы. Силер дагы окугула. Анан менин берген суроомо жооп бергиле. Анда эмесе мен суроому силерге айтып берейин. Биринчи суроо. Мугалим апендиге кандай суроо берген экен? Экинчи суроо. Апенди жооп бердиби? Үчүнчү суроо. Мугалим кандай мисал келтирди? Төртүнчү суроо. Апенди кантип жооп берди? Эми балдар ойлонуп көргүлөчү. Апенди кантип жооп берди? Апендинин жообу туурабы? Силер анда мен менен байланышып, менин жеке номериме жазып жибересиңер. Эсиңерге туткула балдар. Биз бекен, экен, беле, эле деген сөздөрдүн маанисин түшүнөбүз. Жана ошол сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү окуйбуз. Автобуста орун бар бекен? Орун бар экен. Анвардын 15 козусу бар беле? Жок, 5 козусу бар болчу. Же болбосо, жок, 5 козусу бар эле деп айтсак туура болот экен. Ал эми мен силерге бекен, эле, беле деген сөздөрдүн кайсы убакта колдонуп, кантип сүйлөөрүбүздү түшүндүрүп берейин. Бекен, экен бул сүйлөп жаткан адам, сөз болуп жаткан окуйга күбө болгондугу, аны экинчи киши аркылуу билип жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Беле, эле деген сөз болуп жаткан нерсени эске түшүрүү маанисинде колдонуларын түшүндүрөт. Уктуңарбы балдар, кандай убакта ким аркылуу айтылаарын жана кандай убакта эмне болуп түшүндүрөөрүн силерге түшүндүрүп бердим. Эми биз жыйынтыктоого, сабагыбызды жыйынтыктоого өтөлү. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк, эмнелерди билдик. Биз бүгүнкү сабакта силер менен өтүлгөн темаларды кайталап алдык. Аларды кайрадан эсибизге түшүрдүк. Андан кийин беле, бекен деген суроолорду кайсы убакта колдонуурубузду түшүндүк жана үйрөндүк. Эми балдар силерге үйгө тапшырманы берейин. 4-көнүгү 128 бет.
Бұл көнігіні қантип иштейсиңер? Көнүгүү суроолорго оң жана терс формада жооп бересиңер дагы аны дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Ушуну менен бүгүнкү онлайн сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла балдар.